Анда саламатсыздарбы? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер, урматтуу коллегалар. Алгач мен сиздер менен бүгүнкү сабагымды баштаардын алдында бүгүнкү күнгө карата сиздерге бир жагымдуу, жакшы маалыматтарды бергим келип атат. Сиз билесизби бүгүн 21 майда кандай тарыхый окуялар бар экендигин? 21 майда мындан 308 жыл мурун 1712 жылы Петр I Россиянын борбору Москваны Санкт-Петербургка которгон экен, дал ушул күнү. Бүгүн Украинада сайма күнү белгиленип жатыптыр. Элтон Джон деген Совет Союзундагылар жакшы билет болуш керек, ошол мезгилде жакшы эл белгилүү ырчы. Ошол 1979 жылы биринчи жолу СССРге гастроль менен келген экен. Ал эми биздин бул дүйнөлүк масштабдагы жаңылыктар болсо бүгүнкү күнгө карата. Кыргызстанда бүгүнкү күндөн баштап бир канча мекемелер өз ишин улантышат. Бирок аралыкты сактап, гигиеналык эрежелерди бузбай, бет капсыз көчөдө жүрбөө керектиги эскертилип жатат. Ал эми аба ырайы бүгүн абдан жакшы. Күн ачык болуп, абанын температурасы 27 градуска чейин көтөрүлөт экен. А мен болсо бул аба ырайынан дагы менин көңүлүм абдан аба ырайында ачык, себеби дегенде мен сиздер менен жүз көрүшүп турамын. Сиздер менен ачык сабак өткөнгө абдан кубанычтамын. Мен сабагыма дагы бир жолу кош келипсиздер. Анда эмесе, урматтуу коллегалар, өзүбүзгө жаккан жакшы бир жаны барбы же канаттуубу бирөөнү элестетиңиздер өзүңүздөргө жаккан. Анан ошонун жакшы жагын, анан кичине жакпаган жагын эме кыласыздар. Айтып бересиздер мага. Ойлондуңуздарбы жакшы бир жаныбарды же канаттуубу жакканын? Ойлондуңуздарбы, урматтуу коллегалар? Анда баштайбыз. Мисалы үчүн, сизге мисалы мышык жага турган болсо, эмне үчүн мышык жагат? Мисалы мышык аябай мындай бир жагымдуу, адамга мындай жылуулук тартуулаган, жөнөкөй, жоош десек, жакпаган жагы мисалы үчүн кичине жалкоо деген сыяктуу ушундай кылып айтып бересиздер да, мүнөздөпчү. Анда мен баштай берейин, Азамат агайдын эмеси микрофон ачык экен. Агай баштасаңыз, сизге кайсы жаныбар жагат жана кайсы жагы кичине мындай минус жагы бар? Чоң рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу коллегалар, Куткой Өзбековна. Мага ат жагат, ат адамдын канатты, анан аттын баскан турганы, ат мингенде өзүнчө эргип, талант. Мага жакпаган жагы ушул атты кармап багыш өтө кыйыныраак, көбүрөөк мындай атайын уходду талап кылат. Өз убагында өзгөчө уходду, өз убагында анан жакшы караш керек. Рахмат. Анда Нурдин агайдан баштай берели, эжеке сиздин үнүңүз угулбай атат. Мага жаныбарлардын көбү эле жагат, бирок ошонун ичинен Азамат айтып койду, ат деп. Жылкылар көбүрөөк жагат. Андан кийин экинчиси бул койлор. Жакшы. Эмсизди кой гана көтөрөт, башка эч нерсе көтөрө албайт. Мүнөзүнө кайрылсаңыз, мисалы кой кандай, сиз эмнесин жактырасыз койдун? Кой өзүнчө баягы токтоо, маңыроо. Башка эч бир жаныбарларга караганда маңыроо келет. Анан мунун терс жагы, койлор баягы өзүнүн лидерин баягы сактап кала албайт да. Жакшы. Агай аябай жакшы мүнөздөмө бердиңиз. Дагы Гулина барсың, Саламатсызбы эжеке? Мага дагы эме жагат, жылкы жагат, бирок айтып коюшту. Себеби өзүм жылкы жылындамын. Анан өтө мээнеткеч болот. Ошон үчүн өзүм да мээнеткеч катары характер менен деле окшошом. Анан сырткары жылкынын жаман жери чоңдугу эле деп эсептебесем, башка эме жаман жактарын билбейм деле. Жакшы, Акбар агай. Саламатсыңарбы, урматтуу коллегалар? Кутман таң барыңыздарга. Мага эмнегедир морской котик деген жаныбар аябай жакшы жагат. Себеби ал жаныбар эмнегедир мындай сырткы анатомиялык түзүлүшү, өзү сырткы сулуулугу адамга мындай сүйкүмдүү жакшы жаныбар. Эмнегедир мен бул жаныбарды жанынан деле көргөн эмесмин, но телевизордон, сыналгыдан баягы көрөбүз. Аябай эмнегедир мага ушу жаныбар жагат.
Мага жакпаган жаныбар бул ала канат. Себеби мен черешням жарымын уже жеп коюшту булар. Ошон үчүн мен буларды жаман көрөм. Жакшы. Жакшы. Рахмат. Нурсин агай. Нурсин агай. Агай айтты. Мен айттым ғой. Нурсин агай айтты, Шатөк агай деп аташыппын. Шатөк агай. Саламатсыңар, урматтуу коллегалар. Мени угуп атасыңарбы? Угуп атабыз агай. Мага ит жагат. Иттердин породасы өтө көп болот. Ит адамдын досу деп бекер айтылбайт. Ит көп адамдарды дайыма выручать этип жүрөт. Анан кийин итти эмне үчүн кармашат деген суроо пайда болушу мүмкүн. Үйгө эч кимди башка бөтөн адамдарды киргизбейт. Хозяинин ээсин абдан жакшы көрөт. Ээси үчүн жанын бергенге даяр болот да. Рахмат. Анан жаман жактары бир гана ошол ээсиз калган иттер жаман көрүнүп калышы мүмкүн да башкаларга. А так ит жагат. Себеби мен ит жылында төрөлгөнмүн. Жакшы, рахмат. Денера Эркинбековна. Мага арстан жагат. Себеп ал өзүнүн эрктүүлүгү, күчтүүлүгү, анан мындай өтө жөндөмдүүлүгү менен жагат. Ошол жанагы смелостьтарды жасай алат. Ал эми жакпаган жагы левтин мен өтө деле байкай бербейм да. Негизи арстан жагат мага. Жакшы. Лайла эжеке, Лайла эже. Мага ушу үй айбандарынан уй жагат. Жоош дагы болот. Анан сүт берет. Бала бакыраны багабыз. Анын сүт менен канча ооруларды да балайбыз. Уйдун аябай пайдалуу жактары көп. Мага уй жагат. Рахмат эжеке. Гүлзада. Мага жаккан жаныбарлар суу жаныбарлар деле болот. Эми итти айтып коюшту агай. Делфиндер жагат. Себеби булар аябай аң сезимди активдүү болушат. Булар жок делфиндер. Эми жакпаган жаныбарлардан аябай жаман көргөн жаныбар. Сойлоп жүрүүчүлөрдөн жылан. Шо. Жакшы, рахмат. Калгандарыбыз Мадина калыптыр, Мадина. Мен да жакшы көрүнбөйт. Айтып койсоң. Мага үй жаныбарларынан ит менен жана мышык жагат. Эми итти агай айтып кетти. Мышыкты айтайын. Мышык жанагы адамдын баягындай негативный энергетикасын өзүнө тартып алат экен да. Мышыкты биз сыйлаган сайын биз ошондо өзүбүздүн жанагындай негативный энергиябызды мышыкка берип коет экенбиз. Ошонусу менен мышык мага жагат. Анан дагы жылкы жагат. Себеби лошадь. Ал жанагындай өтө акылдуу жаныбар болот экен да. Эч качан өзүнүн хозяинин өзүнүн эсин мындай не предаст. Преданное животное деп коет экен да. Ошон үчүн. А жакпагандардан мага эме жакпайт. Богомол. Бешиктербет деп коелу кыргызча. Ошол жакпайт. Рахмат, жакшы. Жакшы, рахмат. Калганыбыз капа болбойт болушубуз керек. Ар бирибиз ойлоп аттык, мисалы үчүн бир эле жаныбардын оң жагын анан терс жагын айтышыбыз керек болчу. Айрымдарыбыз кичине башка жаныбарларга да өтүп кетип аттык. Бирок бул деген психологиялык суроо болчу. Сиздер өзүңүздөрдүн мүнөзүңүздөрдү мага айтып бердиңиздер азыр. Ушул жаныбарлар аркылуу. Мындай карап көрсөңүздөр, анча-мынча жактары окшошуп калды болуш керек. Өзүңүздөр мындай анализдеп көрүңүздөр. Демек, мен билдим кимдин кандай мүнөзү, жакшы мүнөзү бар экен, кандай жалпоо жактары бар экен, айрымдар жалпоо дегендей сөздөрдү айтышты го. Билинди. Рахмат сиздерге чоң. Анда эмесе биз кийин сабагыбызды уланталы, урматтуу коллегалар. Азыр бизде доскада мынекей бир канча сандар турат. Биз ушул сандардан сөздөрдү табышыбыз керек. Сүйлөм башкача айтканда. Ушул жерде. Мисалы үчүн, но жерде 8 деп турат, анан 6, анан 0 деп турат. Мисалы, башкы тамгаларынан, ушул сандын башкы тамгаларын кураштырып туруп, биз сөздөрдү табабыз.
Могу көк менен жазылган өзүнчө бир эме болот, сүйлөм болот, экинчиси өзүнчө болот. Ойлонуп көргүлө. Айрымдарында ойлонуп көрөбүз. Биринчиси сан. Туура. Сан. Экинчиси? Ой, болсо беремди. Биринчиси сан. Экинчиси аточ. Аточ. Атош торду. Атош торду. Экинчиси? Жалпылыл. Жалпылоо. Демек санаточторду жалпылоо. Жалпылоо. Жакшы, экинчисин өтөлү кызыл менен жазылгандарга. Жазам берейинби? Адамдын. Биринчиси адамдын. Адамдын. Башкалардан. Айырмачылыгы. Азаматчылыгы. Башкалардан айырмачылыгы экен да. Башкалардан айырмачылыгы. Эң сонун. Өтө таптыч экенсиздер силерге, азаматсыздар. Демек, бүгүнкү биздин темабыз, грамматикалык темабыз санатошторду жалпылоо. Лексикалык темабыз бул адамдын башкалардан артыкчылыгы, же болбосо айырмачылыгы деген тема. Анда эмесе темабызды дагы аныктап алдык, урматтуу коллегалар. Сабагыбызга максат коюп алабыз анда. Алган билимдерибизди биринчи бекемдейбиз. Биз санатошторду мурун өткөнбүз, азыр ошону жалпылап атабыз. Текст боюнча берилген суроолорго жооп беребиз. Жанагы адамдардын башкалардан өзгөчөлүгү деген текст болот да бизде. Санатош сөздөрдү жазып машыгабыз. Анан адептүү, максаттуу, сабырдуу болууга жана тексттеги маалыматтар аркылуу адамдын башкалардан өзгөчөлүгүн берилген маалыматтар менен билип алабыз. Анда биз бул жерде ошол санаточ жөнүндө жалпы эрежеге тиешелүү болгон сөздөр турат. Бирок мен кечекинде эмес, бул кичине андан башкачараак. Мен кечеде ушул сыяктуу кылып тапшырма бердим эле сиздерге, эрежелерге оңоюраак болсун депчи. Бул жерде мен мындай үзү эле алдымда толук эреженин немесин сөздөрүн чачкан жокмун. Бул жерде иреттүүлүк, эсеп, бөлчөк, топ, чама, болжол деген сөздөр турат, анан суроолор турат. Мына ушул суроолор менен могу сөздөрдү байланыштырып туруп, ушул санаточ деген эмне, ошону эсибизге түшүрөлү, балдар, эжекелер. Ойлонуп көргүлөчү. Демек, санаточтун эрежеси келет, ушуга байланыштырып туруп, санаточко эреже таап көрөлүк. Заттын санын, иретин билдирген канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроого жооп берген сөз түркүмү санатош деп аталат. Азаматсыз, дагы барбы айта турганда, туура? Заттын санын, иретин, эсебин, бөлчөктөрдү, топторду, чамалоо, болжолду, канча, нече, канча, канчанчы, неченчи, канчалап, канчалай жана башка деген суроолорго жооп берген сөз түркүмүн айтабыз. Азаматсыздар, туура. Демек, туура айттыңыздар, заттын сан өлчөмүн, эсебин, иретин, тобун, чамасын билдирет экен, канча, нече, канчанчы, неченчи, канчалап, нечелеп, канчо, нечө деген суроолорго жооп берген сөз түркүмүн биз санатош деп айтат экенбиз. Бул сан биздин жашообузга эмнеге керек, урматтуу коллегалар? Ой жүгүртүп көрөбүз. Эмне үчүн биз сан менен жашообузду дайыма байланыштырабыз? Бир-эки жооп бере турганда. Азыр мен жана жаңылыктарды айтканда деле датаны аныктоо үчүн, күндү, айларды. Акча бирдиктерин колдонууда, акча бирдиктерин. Ошо ойлоп атты беле, ошо акчаны айтып жатты. Туура, акча санаш үчүн керек. Сан туура. Биздин жашыбызды аныкташ үчүн керек, жашты аныкташ үчүн. Күндөлүк жашоосунда керектери керек. Демек, жашообуз дайыма ушул сан менен байланыштырылат. Азаматсыздар, жакшы. Маалымат. Жакшы. Биз кечегиндей болуп, могу жерде да экиге бөлүнүп турат, бирок андан кичине башкачараак бул жерде. Биринчи 1000, миллион, 10, 5, 40, 60, 90 деген сандар турат.
bir söz menen. Ekincisinde 15 iki sözden turup atat. 220 3 sözden, 2026 4 sözden turup atat. Ушул эки эмени бир менен экини салыштырып көргүлө сандарын. Биринчиси жөнөкөй санатоочу, экинчиси татаал санатоочу деп аталат ошондо, Кутбу эже. Так, дагы айтчулар барбы? Катыштык санатоочу деп аталат. Жок, санатоочто катыштык деген жок. Жөнөкөй санатоочу татаал санатоочу. Татаал санатоочу. Туура, Мадина туура ким туура айтып атат, Жусуп. Түзүлүшүнө карай санатоочтор жөнөкөй, анан татаал. Бирок биз ойлошубуз мүмкүн, 1000 деген бул көп го депчи, бирок көп болгону менен бул бир эле сөздөн туруп атат. Миллиондо ошондой. Бир сөздөн турса, анда ал жөнөкөй болот. А экиден ашып кеткен сөздөрдөн тура турган болсо, анда ал татаал санатоочу. Түшүндүк, кийинкиси мынакей жоо чыкты бул жакта. Кийинкиси могу жерде 6 эмеси турат. Ар бир сан, ар бир эмеде ирети менен берилген. Мисалы үчүн биринчи номердегилерге жалаң уңгу түрүндөгү санатоочтор берилген. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчыда уланды. Мүчөлөр уланды да. Ушуну биз эмне үчүн мондагы түрк менен бөлүп койдум деп ойлойсуңар? Булар бөлүнөт да. Биринчиси мисалы үчүн если количественный, багындай порядковый, собирательный деп орусча бөлүнөт да. Кыргыз тилинде санатоочу эсеп, иреттүүлүк, анан кайсы? Санатоочтун түрлөрү. Түрлөрү да, санатоочтун түрлөрү. Санатоочу. Жакшы. Мисалы көрөлү. Канчанчы? Биринчисинде 1, мисалы 2, 3, 4 деп кете беребиз, миллионго чейин санап. эсептик санатоочу. Демек биз эмне кылып атабыз? 1, 2, 3, 4, 5 деп. Эсептеп атабыз. Демек бул эсепке байланыштуу экен, А экинчисинде могу жерде мен Андык санатоочу. Канчанчы? Бул эмнеси? Порядковый, иреттүүлүк. Иретин көрсөтөт. Иреттин көрсөтүп Ирет менен. атат. Үчүнчүдөчү? Собирательный. 3-4 Орусча собирательный да, кыргызча кандай болот билбейт. Жамдап келип атат. Жамдап, жамдап. Кыргыз тилинде 7ге чейин гана айтылат. 7, 8, 9 болбойт. Эстеп калгыла, ошону 7ге чейин гана айтылат. Кийинкиси моундай чакты, анан дай, чакты кошумча сөз. Чамалаппы же болжол? Болжол чамалап. Жакшы. Кийинкисичи 10, 10дон чөндөмөс мүчөсү уланат. Бул бөлчөк, дробный, бөлчөк деп коебу? Бөлчөк көрсөтөт. Ооба, дробный. Жок, бул бөлчөк эмес. Ооба деп атам. Бөлчөк эмеспи? Бөлүү. Жок. Топ санатоочу тобуну көрсөтөт. Мисалы үчүн мен сиздерди азыр Бөлүнмө. 4төн бөлүнүп отургула, же болбосо 3-3төн иштегиле. Топ. Топтоп отургула. Топту көрсөтөт. Азаматсыздар. Демек, мына 6-10 тең аныктай алдык. Демек, бул эмне деп айта алабыз муну? Санатоочтун маанисине карай Түрлөрү. 6 мааниде биз ошобузда санатоочту 6 мааниде колдонот экенбиз. Мына эсептик, иреттик, жамдама санатоочу, чамалама, топсан жана бөлчөк сан деп 6 топко бөлөбүз. Түшүндүк да, эстеп алдык. Демек, санатоочтор бул биздин заттын, кандай зат болбосун ошонун санын, иретин, эсебин, болжолун, чамасын көргөзөт деп атабыз. Анан алар түшүнүшүнө карай 2ге бөлүнөт дедик. Андан кийин маанисине карай 6га бөлүнөт дедик. Эми биз ушул алган билимибизди азыр кичине могу тесттик материалдар менен чыктайбыз. Бир деген сөз В болот, купеже. Бир деген азыр мындай кылалы, биринчи мен окуйун да. Бир деген сөздүн санды билдирбеген учурун табыңыз дейт. Мен 1 сааттын ичинде кайра келип калам. Канча? 1. Эгерде санды билдирбесе,
анда ага канча нече, канчанчы неченчи деген сан атоочко тиешелүү суроо берилбеши керек. Ошондо кайсы вариантта сан атоочко тиешелүү суроо берилбеген сан бар? Эмнени? В вариант тура. Кутбеже. Сен бирди көргөнү жүрөсүң деген. В деп атасыңар. Жакшы. Башка В Володя деп атасыңар, В-ны. Ооба. Жакшы. Башка дагы вариант барбы? Бардыгыбыз макулбузбу? Балким туура эместир. Бирден киргиле дагы болушу мүмкүн, Кутбеже. Суроо берчи. Бирден кирген деген болбойт, ал бирден кирип атпайбы. Төрт эле вариант тура экен. Вариант тура экен, Кутбеже. Туура, азаматсыңар. Демек, бирди эмнени деген суроого жооп берип калат. Ай, сен менде бирди көргөндө жүрөсүң десе, эмнени айтасың? Сен бирди көрөсүң дегендей да. Та кийинкиси. Ал жок нерсе. 1996 жылы 4 миллион ачка эл болсо, 2008 жылы 850 миллионго жеткен дейт. Жогорку сүйлөмдө канча сан атооч бар? Эсептейбиз. Канча сан атооч бар? 4 дейт, 6 дейт, 10 дейт, 14. Эсептеп көргүлөчү канча сан бар экен ушул жерде. Барбы вариант? 4. А варианты. 6 эмеспи? 6. И 14. Ага. Биринчиден 4 деп ким айтты? 14. 4 деп ким айтты? Мен жакшы. 2008 жылы. Мен айттым, Азамат. 2008 Азамат агай, ошо 4-тү бөлүп санап бериңиз да. 1996. Так, 1. 450 milyon. Так, 2. 2008. 3. Ana 850 milyon. 850 milyon деп бөлдүңүз, Башкалардыкы 14 болуп кетти. Алар кантип бөлөт? Алар ар бир санды бөлүп атат. Бирок алар бир эле муунга туура келип атпайбы, жеке бир эле берип атпайбы ойду. Жана Мен оюмча болду. ооба. Демек силер бул жерден жана татаал сан атооч менен жөнөкөй сан атоочторду кичине алмаштырып алдыңыздар да. Көрсө бул жерде бардыгы татаал сан атоочтор болчу да. Демек А варианты туура. Азамат агай, азаматсыз сизге бир балл. Ой, рахмат. Кийинкиси 105, 2, 40 болот деп турат, могу жерде. Могу 100дөн кийин могу жерде 5, 2, 40 дегендерге биз могу варианттагы мүчөлөрдү улашыбыз керек. Эгерде ким математиканы жакшы билсе, математикалык жол менен, математиканы анча мага окшоп билбегендер, анда маанисине карап туруп мүчөлөрдү коюп чыгабыз. Мисалы, 100дүн 5-и 2-нин 40-ы болот дегендей да. Кайсы вариант ошондо туура келет? Эсептеп көрөбүз. 100. A variantı. 2'nin 40'ı. Ага, нешт? Бул жерде дагы Variantı. боштуктар турат го. Ал жерге 40 деп эле койсоңуздар болот. Мүчө уланбай калышы да мүмкүн. Ответ А, эжеке. Биринчи А денеси тура. 40 боло алабы? 100 болот. Ооба. Так, аш Боло алат. А мүчөлөрдүн уланысы, Кудай. 100дүн 5тен 2си 40 болот экен. Б вариант экен да. Ну вот мы. Жакшы. Эч нерсе болбойт. Ушундай ача-муча болот. Бул деген чек эмес, азаматсыздар, болот, эч нерсе болбойт. Да, кайсы катарда санды билдирген сөз ката жазылган? Ойлонуп көрөбүз, кайсы катардагы сөз эмес, сан атоочу туура эмес жазылган. Ал азыр 40'тарда тура бүгүн сабакта оңой келип калганы качып кетип. Экинчи Б да. Б вариант болсо керек. Б. Оно деген туура эмес болобу дейм да. Оно. Бул кайсы? Ono. Б вариант. Б. Б вариант. Оно. Себеп дегенде мен жана айттым, 7ге чейин гана эмне кылат? Айтылат, жамдамасы.
Андан аркысынан азамат жакшы. Эми кыргыз эли сандарга байланыштуу бир канча макалдарды, тыюулар, ырым-жырымдарды колдонушкан. Мындай ырым-жырым жалпы эле түрк тилдүү элдерде да окшош да. Мисалы үчүн мен муну алганын себеби биз өзбектерге сабак бергенибизге байланыштуу. Алардын менталитети биздики менен мындай жашоо немеси окшош болгон үчүн алардагы айтылган айрым макалдар окшош да биз менен фразеологиялык. Ошон үчүн ошо түрк тилдүү элдерге баарыбызга окшош болот. Анда боштуктарга биз тиешелүү сандык коюп туруп, могу макалдарды, фразеологиялык сөздөрдү коюп өлчөп 7 өлчөп бирге. 7 өлчөп бирге. Жакшы. 7-nin biri kızdır. 7'nin biri kızdır. 40 жерден тыюу. 40 жерден 40 үйдөн тыюу. 40 өрдөгүн учуруу. 5 өрдөгүн учуруу. 5 өрдөгүн учуруу. 40'ın kırında. 4 тарабын кыбыла. 4 тарабын кыбыла. Biri. 7'nin biri. 7'nin biri. 7'nin biri. 2'nin biri. 2'nin biri. 7'nin biri. 4 tarabın kıbıla. 4 tarabın kıbıla. Dinksi. Toğuzdap или 40'dap. Ha, toğuzdap malaydatı. Malaydatı. Taş. Oyundur, oyun. Oğuzuna taş. Tostaş. Tostaş oyun. Tam kılgılar. Biz burada top taş Dokuz korgon. Yok, taşka koymuşlar bu. Kança taş. Oşo taş. 5 taş. Эми азаматсыздар анда жакшылап мага кулак төшөп туруңуздар. 7 өлчөп биргеси туура. 7'nin biri. Туура таптыңыздар. 7'nin biri кызга 40 үйдөн тыюу деп аябай жакшы макал бул. 5 өрдөгүн учуруу бул фразеологиялык сөз, калпырчы деген сөз. 40'тын кырында кыргыздар 40'тын кырына келип калыптыр деп айтышат, 2'nin biri бул деген фразеологиялык сөз, 2'nin biri деген мисалы үчүн биздин мындай мыкты деген. Эки адам болсо эң жакшы, ошонун бири сенсиң дегендей. 4 тарабын кыбыла, муну туура таптыңыздар. 9'дап мал айдатуу. Кыргыздарда бардык нерсени 9'га байланыштырып айтышкан. Андан кийин 5 таш оюн. Дагы улантабыз ушунун кийинкиси. Эми кичине бул жерде эмелер көбүрөөк болуп калды, татаалыраак өттүк. Кошуп коюп көргүлө дагы. Башы, аягы айтөгөрөк төлгө дейт. Манас эпосунда айтылган ушул сөз. Төлгө салганда манасты айтышкан. Башы анан аягы мынча айтөгөрөк төлгө деп. Аягы 9, başı Ayağı 9. 15 doğru. Бул кыйын экен Кутбежи. Başı 12. Başı kança? Başı 12. Bir Mırasçılar levgisi. Anda birincini kaldırıp turalı, ekinçiga ötölü. Taş menen 41 taş. 41 taş. Taş, makul, jakşı. Kırgızda hiç kaçan? 41 taş. Azamat, 13 kö. Kırgızda hiç kaçan? Kaç çıktım deveyt. Kırgızda hiç kaçan çıktım deveyt. Bura. Deveyt. 40'a çıktım deveyt. Aha, 18 yaş kırçın kurak. 18 yaş kırçın kurak doğru. 18 Erorton 50. 50. 50 yılda el canı. 50 yılda el canı, 100 yılda cer canı. Azamatsız, ilk 17. Azamat agay jakşı bilet. 40 жылкылуу болупсун. Жылкылуу болупсун. Jakşı, kийинкиси чыгаруу. Ырым. Эме 40 чыгаруу. 40 чыгаруу. 40 чыгаруу. 40 чыгаруу. Чыгаруу. 9, ayagı 8 айтөгөрөк төлгө деп айтышат экен. 41 taş менен төлгө салабыз. Муну туура айттыңыздар. Кыргызда эч качан 40ка чыктым деп айтпайт. Коркушат, 40 деген опурталдуу курак деп айтышат. Бирок мындай чындап эле мындай карап көрсөңүздөр 40 жашында көп адамдар мындай кырсыктап, жолбосо ушундай бир жаман нерселер болуп кетет да. Ошон үчүн 41ге чыктым деп 1 жашты кошуп айтышат. 40 жаш кырчын курак. Ким Жусуп Азамат сага дагы 1 балл берем.
туура оңдоп кетти ушул жерде. Ортон 50 туура таптыңыздар, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп туура таптыңыздар. 40 жылкылуу болупсуң дейт. Бул кыздар кыз төрөлгөндө ушинтип куттукташат. Анткени баягы калың деген бизде эме бар да, ошон үчүн 40 жылкылуу болупсуң, байыптырсың, куттуктайм деп кызды аябай кыргызда мындай бир жакшы кабыл алышкан, сыйлашкан, кичинекейинен баштап кызды 40 үйдөн тыюу кылып тарбиялаганы менен өтө сый кылып төргө гана орун беришип отургузуп келишкен. Андан кийин 40-ынчы чыгаруу бул жаш бала төрөлгөндө анан 40 күндөн кийин атайын 40 кашык суу менен жууп, чайып, аны ошол мындай бир эми жанагындай ымыркайлык курактан кичине өтүп атат деген мааниде. 40-ынчы урундашкан. Азаматсыздар, жакшы. Мына ошентип биздин ушул жашоо турмушубузда бардык нерсе ушул сан менен байланышкандыгын ушул жерден дагы бир жолу тастыктап алдык. Биз демек грамматикалык темабызды толук түшүндүк деп мен эсептейин. Эми кийинки экинчи бөлүгү сабагыбыздын бул лексикалык тема. Адамдын башкалардан артыкчылыгы деген тема экен. Бул жерде ошол медицинага байланыштуу мен текстти жакшылап бир сиздерге окуп берейин, көңүл коюп угуп туруңуздар. Адамдын башкалардан айырмачылыгы. Адам коомдук жандык. Башка сүт эмүүчүлөрдөн айырмачылыгы аң сезимдүү. Аң сезим коомдук эмгектин натыйжасында түзүлөт. Анын организми бул дүйнөгө келгенден баштап өмүрүнүн акырына чейин токтобой иштеп, 50 миллиондон ашык тирүү элементтердин татаал бирикмесинен турат. Санатошторго көңүл бөлүп турабыз балдар. Алардын бири клетка. Анын 200ден ашык түрү бар. Ар бир секундада миллиондогон клеткалар өлүп, жаңылары пайда болот. Клетканын эни 0,1025 миллиметр. Аябай кичинекей экен. Ар бири белгилүү иш аткарат. Нейрондор кыска дендрит жана узун аксондон турган нерв системасы. Ал мээге сигнал берет. Артериялык кан тамырлары тегерек кычкылтекти денеге таратат. Ал эми адамдын териси жылуулукту жөңгүп алуу, бөлүп чыгаруу, дем алуу жана тышкы чөйрөнүн таасиринен организмди коргойт. Тери 3 катмардан эпидермис, дерма жана тери астындагы катмардан турат. Тери тынбай жаңырып, жаңы клеткаларды түзүү менен эскилерин алмаштырат. Ал эми адамдын денесинде болжол менен 650 булчуң бар. Скелет 206 сөөктөн турат экен. Алардын айрымдары кыймылдуу булчуңдар. Буга кыймылдуу булчуңдарына жамбаш, тизе, таман сөөктөрү кирет. Кыймылсызга баш сөөк. Кыр арка башты жана бутту колду кыймылга келтирип, андан сырткары жүлүндү коргойт дейт кыр арка. Адамда ошондой эле нерв системасы, заара чыгаруу системасы, дем алуу системасы, тамак сиңирүү системасы үзгүлтүксүз иштейт. Адам төрөлгөндөн тартып күнүгө өсүп өнүгөт, көптөгөн көндүмдөргө ээ болот. Бала акырындык менен күлгөндү, отурганды, эмгектегенди, басканды жана сүйлөгөндү үйрөнөт. Жаш чагынан баштап ар түрдүү илимди окуйт. Адамдын денесинин өсүүсүнүн жогорку чеги 18 жана 25 жаштын ортосу. Ушул жерге чейин өсөт экен да, токтобой. Убакыттын өтүшү менен табигый карылык башталып, тери менен муун өз ийкемдүүлүгүн жоготуп, бырыш басат. Булчуңдар алсызданат, чач агарып түшөт дейт. Адамдын организминин системасы баш мээнин буйругу менен иштейт. Биздин организм бул чынында эле табигый инструкция экен. Түшүндүңүздөр да, Эми ушул тексттеги жаңы сөздөргө токтололу. Кыймылдуу булчуңдар, движущиеся мышцы дейт. Мен тилимде канча катмат, слой, табигый карылык, естественное старение, татаал бирикме, сложная ассоциация, эни, ширина, баш мээ, головной мозг, тамак сиңирүү, пищеварение. Булар биздин ошол текстибиздеги сиздерге анча тааныш болбогон, түшүнүксүз болгон сөздөргө болгон жаңы терминдер, сөздөр болуп эсептелинет балдар. Анда текст түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Ушул текст боюнча суроолорго токтололу. Эсибизде калды да сандарды, анан адамдын ушул башка жандыктардан айырмачылыгын жакшы эстеп калдыңыздар. Анда текст боюнча суроолор. Адамдын скелети канча сөөктөн турат дедик? Сиздер врачсыздар, жакшы 206.
206 келет. 206. 5'tir. 206. Жоқ, 206. 206. 206. Жақсы. Адам қанша жашында өте активді өсеткен? Жашында өте активді өсеткен? 18-25. 18-25. 25 жашта. Азаматсыз, азамат ағай. Кейінгісі, клетканың ені қаншалы? Қанша миллиметр? Аябай кішкентай деп айтты. 0,25 0,0 миңден 25 микрометр. Жақсы. Мынаке. Клетканың ені 0,0 25 деп атады. 0,0 миңден 25. Азаматсыздар, жақсы. Нұрдин ағай, жақсы. Адамдың денесінде қанша бұлшық бар? 650. 650. Азамат. 680. 650. Еске тұтуыңыздар аябай сонын екен. Эми, бұл жерде дағы боштықтар келді. Тестік сұрау. Анын организмі бұл дүйнөгө келгенден баштап өмірінің ақырына чейин тоқтобой иштеп, анан могу жерде сандарды коесуңар. Кайсы миллиондон ашык тирүү элемент? 50 миллиондон ашык. 50 миллиондон ашык. 50 беле же 60 беле? 50. 50, Дагы барбы вариант? 50. 50, Башка барыңар кошулдуңуздарбы? А вариантка. Анда аштым. Азаматсыздар туура 50 миллиондон ашык экен. Эми могу жерде 10 деген сан турат балдар. Мына ошол 10 деген санга биз могу мүчөлөрдү улайбыз. Мүчөлөрдү улап, анан кайсыл топко кирерин аныктайбыз. Биз жана маанилерин айттык го санатоштор, иреттик, топ, өлчөк депчи. Ошолорду бир сире карап эстеп коелу, 10го улайбыз, эмне болот? 10-чу. Кайсы санаточ? Иреттик, азаматсыз. 10го могу мүчөнү улайбыз? 10. Болобу? Болбойт ал. Жетиге чейин эле уланат. Жетиге чейин. Болобу? Жоқ. Жок. Болбойт ал дагы. Кийинкисин. Ондой. Чамалама болот. Ондой. Чамалама. Санаточ? Чамалама. Жакшы. 10го даган мүчөсүн улайбыз. Ондогон. Бул? Ондогон. Кайсы санаточ? Ондогон. Чамалама санаточ болот. Эсептик санаточ. Жол чамалама эмес бекен? Мисалы, ондогон адамдар көчөдө жүрүшөт десек. Божомол. Чамалама. Божомол. Чамалама да? Туура. 10го ларды улайбыз. Жок, уланбайт. Уланбайт окшойт. Уланбайт экен. Мисалы, саат канчаларда жолугушабыз? 10дор. Кошуне айтпай атам. Дагы чамалама. 10дор. Чамалама болуп калабы? Бул жерде эми да бир нерсени айтып коеюн балдар. Лар деген мүчө бул көптүктүү мүчөсү. Бирок санатоочко лар мүчөсү уланат. Лар мүчөсү улангандан кийин ал божомолду көргөзөт. Ошону эстейсиңер, Кийинкиси 10го лап мүчөсүн улайбыз. Ондоп, жүздөп. Азаматсыздар. Демек, тупту айттыңыздар, мынакей текшерип коелу. 10-чу, буларда жок, ондой, ондогон, ондор, анан ондоп. Жакшы, кийинки 7-чи суроо, бул акыркы суроо. Тери, анан боштук катмардан энди 3 катмардан турат. Дермис, дерма жана 3 катмардан турат. 3 катмардан турат. 3, Азамат. Эпидермис, дерма турат экен. Терин алдында. Дерма жана тери астында. Дерма. Азаматсыздар, жакшы. Бүгүн силер санатоштор жана анын түзүлүшү, майнысына карай бөлүнүшүнү биз кайталадык. Жана адамдын башкалардан артыкчылык темасы негизинде алган билимибизди эмне кылып алдык? Бышыктап алдык, урматтуу. Анда бүгүнкү сабагыбызды, практикалык сабагыбызды эмнелерди алдыңыздар, мындай кыласыздар. Мо 5 манжабыз турат да. Азыр эми эгер жаныңыздарда барак болсо, мындай кылып чийсеңер болот эле, колдун манжасын түшүрүп. Анан ошонун ар бирине бирден сөз жазасыздар. Кайсыл жери артыкчылык
Sizge жакты, кайсыл жеринде кичине мен түшүнбөй калдым дегендей жазыш керекпиз. Эгер жазганга мүмкүнчүлүк болбосо анда айта беребиз. Азамат агай баштай бересизби? 5 нерсени айтасыз да. Ооба. Бүгүн абдан маанилүү болду. Теги кыргыз тилинин грамматикасын тактадык. Мындай айтасыз, агай, сөзүңүзгө аралашып. Санатлооч. Анализ кылбайсыз. Сиз жөн эле мен мисалы мону үйрөндүм, мону билдим, муну билдим, муну билдим деп эле айтасыз, Ана муну билбедим деп. Үчүн теги сандык санатоочтун түрлөрү, сандардын жөндөлүшү, жөнөкөй, татаал бөлүнүштөрүн абдан жакшы кайталадык. Түшүнүксүз жагы лар мүчөсү доор болуп өзгөрүүсү бир аз мен ушуга жакшы мурда маани бербеген экенмин, аны да билип алдым. Рахмат. Жакшы. Эми мен сизге дагы ушул жерде кошумча берип коеюн. Баягы бизде кыргыз тилинде сингармонизм деген закон бар да. Анан ошол мисал үчүн эгер жоон болсо жоон, ички болсо ички болуп өзгөрөт да. Анан кийин бул жерде ошол лар дегенде а мүчөсү ого, он деген о деген жоон, анан эриндүү болгондугу үчүн а деген эринсиз болгон үчүн тиги унга карап ээрчип кетти. Демек ушундай кетет да. Гүлзада? Мен санатоштун өлчөм, божомол, чамалама санатош менен тааныштым. Чамалама, божомолду жана мүчөлөрдүн жалганылышын үйрөндүм. Клетканын диаметрин, диаметр эмес, клетканын размерин жакшы. Мен билдим. Булчундардын саны 650 дедик, мындагы билбейт болчумун. Скелеттердин санын билесем 206, дагы эске түшүрдүк. Ушул 5 келет. Азамат. Сана бар эже. Мен микрофонум иштеп атабы? Ооба. Мен эми бул санатоочторду жанагы англис тили менен салыштырганда бизде жанагы эсептик санатооч жана иретик санатооч болуп бөлүнүп кетет. Бул жагы мага жакты. Экинчи жагы жанагы эмне дейт, чамалама санатооч, анан жанагы Азамат айткандай доор дегенде түшүнүксүз болуп атты эле. Түшүнүп алдым. Азыр өзүм кайра бышыктап койдум, түшүндүм. Жакшы. Жакшы. Болду. Гулина. Мен эме айтып коюшту окшойт. Ошол сандардын түзүлүшүн үйрөндүм. Алардын мүчөлөрү, анан сандардын адамдардын жашоосундагы эмеси, ролу. Анан кийин психологический оюнуңузду үйрөндүм. Кандай жаныбар болсоң, мүнөзүң дагы ошондой болорун. Дагы эмне болду? Көп эле нерсе үйрөндүм. Методикаңыздан үйрөндүм, жакшы экен. Түшүнбөй калган нерсе болгон жок. Баары түшүнүктүү, рахмат. Акбар агай. Акбар агай укпай атат окшойт, Лайла эжеке. Сабак, мен бүгүнкү сабактан абдан көп нерселерди үйрөндүм. Сабак абдан жогорку деңгээлде өттү. Биз деле англис тилинде деле санатооштор бар. Биз көбүнчө иреттик жана сандык эле ататооштор программага киргизилген. Бизде калган санатооштордун түрлөрү жок. Ошондуктан мен көп унутуп калган экем. Азыр жакшы эстеп алдым. Ушуну жакшы жагына кошомун, өзүм билип алганым үчүн дагы. Анан кийин сабагым абдан жакшы болду. Баягы презентация сабакты түшүндүрүү. Андан кийин эң жаккан жери мага ушул өзүм дагы эми көбүнчө жаңы теманын үстүндө кайра иштеткен, практикалап эткен жериң абдан жакты. Андан кийин жыйынтыктаган жер, ар бир тапшырма бүткөндөн кийин
жыйынтыктаганда түрдүү көнүгүүнүн түрлөрүн берип аттың ар кандай. Ошо бүгүнкү жаңы теманы түшүнүп калыш үчүн бул жакты кыскасы бардыгы жакты мага бул жерде. Рахмат эже. Венера. Рахмат эже. Мен бүгүнкү өтүлгөн сабактан сана тоош жөнүндө жалпы түшүнүк ала алдым. Анан алардын медицина менен байланыштырылган жанагы клеткалардын, ошол организмдеги сандардын тиги саны боюнча тааныша алдым. Рахмат. Жакшы, рахмат. Нурзин агай калып кетти окшойт. Нурзин агай. Мен унутуп калган кыргыз тилдеги көп нерселерди эске түшүрдүм. Сана тооштун түрлөрүн. Андан кийин теринин катмарларынын булчуңдардын кыймылдуу булчуңдарды, кыймылдуу сөөктөрдү бардыгын эске түшүрдүм. Анан жанагы көп неме түргө өзгөртө турган лар мүчөсүнүн өзгөргөндүгүн баягы эми эске түшүрдүм. Лар, лор, лерлер 12 вариант бар. Лар, тор, лерлер дегендерди эске түшүрдүм. Адан жакшы. Жакшы. Жусуп. Жетишсиз жагы жок, кемчилиги жагы жок. Жакшы, рахмат. Жусуп. Аябай жакшы болду эми бул жерде сабактын артыкчылыгы ошо медицина тармагы менен аралаштырып берилгендиги болду. Жусуп, кайсы эмнени үйрөндүң ошону эле айтсаң, анан анализден кылабыз, Так. Кыргыз тил сана тоош сабагынан ошол көп нерселердин мындайча бардык нерселерди үйрөндүм десем болот бул жерде. Рахмат. Эми сен өзүң эле билесиң да. Ошондой болуп калат да. Сен айтышың. Рахмат сиздерге, жакшы. Демек, мен ойлоп атам, демек бүгүнкү биздин сабагыбыз максатына жетти окшойт деп ойлоп атам. Сиздердин айткан эмеңиздер боюнча, жыйынтыктооңуздар боюнча. Анда бул биздин дайыма ошол өтүлгөн сабактарды кайталап турушубуз керек. Анткени бул кайталоо бул билимдердин атасы деп коет го, энеси дейт, то есть повторение это мать учения дейт го. Анан мен аны кичине оңдоп койдум мындай деп. Кайталоо бул билимдин натыйжасы болот деп ойлоп атам да. Ошондой жыйынтык менен биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздер үйдөн болсо ушул дүкөнгө барабыз. Дүкөндө кыргызча жакшынакай сана тоошторду колдонуп, туура дүкөнчү менен кыргызча сүйлөшүп, баягы диалог түзөсүздөр. Анан ошону кайра дептерге жазып, кийинки сабакта мага алып келип көргөзөсүздөр. Демек, үйгө тапшырма дүкөндө деген диалог түзүп келүү. Анан кошумча дагы материалдар балдар. Бул жерде биз дагы маалымат Үсөналиев менен Өмүралиевдин азыркы кыргыз тилинин таблицасы менен колдонсок болот. Аябай жакшы берилген. Анан Дыйканова, Сулайманова, Төлөковалардын кыргыз тилин үйрөнөбүз деген китеби бар. Ал биздин китепканада бар. Мына ушуну алып ушундан пайдаланып үйрөнсөңүздөр болот. Сана тооч аябай жакшы берилген. Анан балдардын энциклопедиясы деген бар. Бул ушул жаңы кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн аябай оңой жатык тил менен жазылган. Мен дагы жанагы эмени ушул жерден алдым текстти. Демек, муну ушул жерден дагы силер көп маалыматтарды алсаңыздар болот. Медицина тармагында дагы жакшы маалыматтар бар. Андан кийин сөздөрдү жакшы түшүнбөсөңүздөр, кыргызча, орусча сөздүк бар. Орузбаеванын сөздүгү. Анан өзбек тилинде, англис тилинде, орус тилиндеги разговорниктер, сөздүктөрдү дагы колдонсоңуздар болот. Эми биз могул жерден алманы көрүп турабыз, жашыл, анан сары, анан кийин кызыл. Эгерде ким жашыл алманы тандаса, ал эң жакшы деген баага. Жок, мен эң жакшы үйрөнбөдүм десеңиздер, анда сары алманы тандайсыздар. Анан жок, мен кичине орто эле үйрөндүм десеңиздер, кызыл алманы тандайсыздар. Ким кайсыны тандады? Мен жашыл алманы тандадым. Өзүбүз баа беребиз. Өзүбүзгө баа беребиз. Анан мен ошол бааңыздарды коёмун журналга. Жашыл алманы тандайбыз да, конечно. Мен жашыл алманы тандадым. Реалдуу тандап. Барыбызда 5 байт окшойсуң. Анда жашыл алманы тандап кеттиңерби? Анда бар. Бүгүн 5 экен, анда барыңыздар. Ооба да.
Рахмат, жакшы. Анда барыңыздарга да бүгүн беш экен. Өзүңүздөр бааландыңыздар, жана жерде жыйынтыктадыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анда бүгүнкү сабак ушу менен жыйынтыкталат. Кийинки сабактарга жолукканга чейин саламатта болуңуздар, урматтуу коллегалар. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки сөздү биздин кафедра башчыбыз Венера Эркинбековнага бере берейин, Венера. Деме, экранды жабып коесуз презентацияңызды. Мынакей. Аябай жакшы, кызыктуу, максатына жеткен сабакка анализ бере элем. Лайли Сатынбаевна, Өзбековнанын сабагына анализ берсеңиз, өтүлгөн видео уроку. Өзбековнанын сабагына анализ. Мен макул. Эми мен кече деле айттым эле. Ошо бул жерде жаштар көпчүлүк биздин жаш окутуучулар отурат, аябай көптөн үмүттөндүргөн. Гүлзада, Мадина, Гүлназ да бар болсо керек ушул жерде. Аида деген кыздарыбыз барбы бүгүн, Аида билбейм. Мына Азамат агай, аябай активист агайыбыз отурат. Негизи мынакей сабак кандай болуш керек, сабак кандай өтүлүш керек. Мына ушу Кутбийжекенин сабагы абдан ушу биздин жаш окутуучуларга жооп катары болуп атат да. Анан сабак башынан акырына чейин, мисалы үчүн мына муз жаргыч деп коет экенсиңер силер, бизде эми англис тилинде айтылат, warm-up'та ушундай. Эң жакшы мисалдарды алган да. Баягы сабагына байланыштуу. Анан кийин презентациясы абдан жакшы болду. Жакшы жактарын айталы, эң биринчи. Презентациясы жакшы болду, аябай жеткиликтүү болду. Ар бир окутуучу кызыктыруу жол менен аябай кызыктуу болуп, жеткиликтүү болуп түшүндүрүлдү. Андан кийин ошо берилген тапшырманын үстүндөгү практикалап эткен жери мага аябай жакты да. Мен көбүнчө ошо жаңы теманын үстүндө иштеткенди эң жогорку деңгээлде жеткирип бериш керек да. Ошол жерде тапшырмалардын ар түрдүүлүгү бардыгы келип, ошо өтүлгөн теманы бышыктап атат да, ошонун үстүндө иштеп атат. Андан кийин баягы түшүнгөн тема, алган материалды, бүгүнкү берилген материалдын үстүндө балдар канчалык деңгээлде билим алды, ошону текшериш үчүн дагы аябай пайдалуу жакшынакай көнүгүүлөр, упражнениялар болуп атат. Бул деген балдардын бүгүнкү алган билимин билүү максатында мугалимден. Мына ушул именно ушул жерде мугалим максатына жеткендиги билинет да. Балдар бүгүнкү алган материалдын үстүндө жакшылап иштеп берсе, мугалим демек мен бүгүн максатыма жеттим деп белгилейт да өзүн. Мына Кутбүнүкү ушундай болуп атат да. Балдар биз деле аябай көп нерсени унутуп калган экенбиз. Студенттерден деле өтүп аябай талашып, баарыбыз жооп бергибиз келип, жакшынакай болуп жооп беришип атат. Бул деген эми түшүндү деген да. Түшүнгөн үчүн жооп берип атышат. Жакшы. Сабактын акырындагы бышыктоого алган материалдары дагы аябай көп келет. Анан эми кече айтып аттык эле, медицинский эмени алса болмок деп. Текст абдан жакшы. Теманы камтыган бардык санатоштун түрлөрү бар экен ошол жерде. Текст дагы аябай жакшы текст алыныптыр. Бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыкташ үчүн. Жалпы жонунан алганда эми аябай оформление, көргөзмө куралдар деген эми ошол азыр биз көрүп аткандын баары көргөзмө куралдар да. Техниканы колдонгонубуз, жанагы жакшынакай кылып, аябай кооз кылып жазып, адамды биздин көрсөткөн көрсөтмө куралыбыз балдарды өзүнө тартып туруш керек да, сулуу болуш керек, кооз болуш керек. Анан эми кээде көрүп жүргөнбүз, эми тажрыйбабызда кээ бир мугалимдер
эптеп септеп бирдемелерди чамбылап доскага иле коюп эле сабак өтүп жүргөндөрдү да көргөнбүз. Бул жерде аябай адамды өзүнө тартып турат бардык көрсөтмө куралдары. Мен сабак максатына жетти деп ойлойм. Максат мугалим максатына жетти. Кутбий, чоң рахмат. Өтө чыгармачыл мугалим экениңди дагы бир жолу көрсөттүң. Биз көп нерсени алдык. Өзү ар бир мугалимдин секрети болот да. Любой эле бир мугалимге кирсең, жакшы жагы болот да. Биздин максат жакшы жагын алып кете бериш да, өзү чындыгында. Жакшы жагын алып кете беришибиз керек. Анан менин бир кеңешим Кутбий сага. Жана башында жаңылыктарды бердиң, ал жакшы. Анан дагы муз жаргычка деп дагы бир эме бердиң. Ошол өзү 5-6 мүнөттөн ашпаш керек да. Ошол жерде утулуп калган жоксуңбу? Ошону кичине караштырып койсуң керек да. Бирөөнү эле алышың керек да ошол жерлердечи. Убакытты себеби балдар менен берип атканда көп убактың королуп кетип калат да. 12, 13, 14 мүнөттөн кетип калат. Өзү бул муз жаргыч 5-6 мүнөткө рассчитан да. Ошол менин советим. Рахмат. Дагы ийгиликтер, ден соолук болсун. Мындан да жакшы нерселер жарата бер. Рахмат, Лейли Сатынбаевна. Нурдин Саматович. Анализ. Рахмат. Кутбий Өзбековна, бүгүнкү сабагыңыз чындыгында абдан жакшы болду. Кечээги сабактан айырмасы жок. Биринчи уюштуруу моменттен баштап акыркы бышыктоо үйгө тапшырма берүүгө чейин активдүүлүктү түшүргөн жоксуз. Эң негизгиси бул активдүүлүктү көтөрүп, ушул өзүңүздүн предметти ушундай жакшы өздөштүрүп билгендигиңизди баягы көрсөтө алдыңыз. Негизинен бардык бөлүмдөрүнө токтолуп сабактын ошолорду жакшы жалпылап акырына чейин ушундай баягы өттүңүз. Сизге биз каалоорубуз жалаң гана ийгилик. Ушундай ийгиликтерге жетише бериңиз. Сабактарды мындан кийин дагы ушундай тартипте өтө беришиңизге биз тилектешпиз. Рахмат. Рахмат агай. Рахмат чоң. Рахмат, Нурдин Саматович. Азамат Саитович, сабак анализиңиз. Чоң рахмат, Кутбий Өзбековна, сизге чоң рахмат, молодец. Мен ойлодум эле биз кечеги эле теманы кайталайбыз деп, бирок эми түнү менен изденип көп нерсенин баардыгын медицинага байланышкан именно терминдерди, бул чоң жоопкерчилик, бул сиз аябай мыкты даярданганыңыз, анан кечеги айтылган пикирлерди сразу кабыл алып ушунчалык деңгээлде жакшы сабак өттүңүз. Бүгүн мен башка нерсени күтүп аттым эле, кечегини кайталайбыз деп. Бирок молодец, изденүүчүлүк, анан эми биздин окутуучуларды, мугалимдерди тоже сыйлап, как-то жаңы кызыктуу кечегиден жакшы маалыматтарды алдык. Анан бышыктоолоруңуз абдан жакшы, методикаңыз жакшы. Ар бир студентти мындай тарта билип, катыштыра билип, кызыктуу өткөрдүңүз. Сизге чоң рахмат, ийгилик. Анан менин бир баамымда, вот мен дагы ушуну көбүрөөк не болуп калам, мындай переживать этип каламбы всегда, что вот мына видео уроктордо биз 30 мүнөт деп коюп алып эле, анан мындай мен абдан көбөйүп кеттимби, мындай көбүрөөк убактын алып койдумбу деп переживать этет элем. Аны Лейли Сатынбаевна уже белгилеп кетти. Ошолорду эске алыңыз. Бирок эң жетишкениңиз, андан мыкты жетишкенге аракет кылыңыз. Ушул медицина терминдерин биздин болочок врачтарды даярдоого, аларды кыргыз тилине болгон кызыгуусу дагы сиздин именно ошол медициналык терминдерди алганыңыз, алардын дагы немелерин мындай психологиясын ачат, медицинага болгон кызыгуусун ачат, жоопкерчилигин ачат, неме кылып эскерткениңиз. Сизге чоң рахмат, ийгилик эжеке, бар болуңуз. Рахмат агай. Рахмат. Акбар Аманкулович, өтүлгөн сабак анализ берип койсоңуз. Ооба, мен азыр мынпаста интернеттим иштебей калды да. Азыр кайра обновить этип кайра чыктым десеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу Кутбек экебиз биздин кафедрада, биздин институттагы эң айчырайлуу жакшы жекебиз. Өзүнүн баягы предметтин так билген, профессионалдык деңгээлдеги эжеке экенибиз толук кандуу билип атабыз. Мына 2 күндөн бери өткөн сабактардын активдүү катышкан, онлайн сабактар жакшы өтүп, мына кечтен бери мына ачык сабактарды өтүп атат. Бүгүнкү темада эжеке мына кыргыз тили боюнча чындап эле мен дагы аябай жакшы маалыматтарды алдым, эстен чыгып кеткен, мына санаташ боюнча эстен чыгып калган нерселерди кайталанып мен өзүмө кыйла маалымат алып алдым. Темалары жакшы берилген, эжекенин өзүнүн эркин алып жүрүшү, эжекенин өзүнүн дикциясы, эжекенин сүйлөгөн сөзү, уюштуруучулук жагы аябай жакшы болду. Сабактарындагы эң бир өзгөчөлүктөрүнүн бири бул биринчи кезекте эле ошол студенттерге болгон мамилеси. Мына ушул предметтин байланышы, муз жаргычтагы тексттер менен адамдын көңүлүн көтөрүп, ушунчалык бир жакшы деңгээлде сабакты баштады. Тема менен байланыштырып дегендей, муз жаргыч аябай жакшы болду. Андан сырткары теманын практикалык сабактын пландары, максаттары жакшы коюлган. Анан бул жерде тесттер менен иштөөдө материалдар аябай жакшы камтылган. Студенттердин иштөөсүнө аябай жакшы шарт түзүлгөн, мозговой штурм жана башка мынореки методдорду пайдалануу менен тесттик тапшырмалардын аткарылышы дагы өз алдынча аябай жакшы болду. Студенттердин баягы иштөөсүн активдештирди, аябай жакшы активдештирди ушул тесттечи. Ошондон тесттик тапшырмаңыз, берилген материалдарыңыз аябай жакшы болду. Мындан сырт жагына дагы эң жакшы деген баа койгум келет. Андан сырткары мына лексикалык темаңыз мага аябай жакшы. Бул жерде мына ушул эволюция процессинен баштап, медицина менен тыгыз байланыштар жүрдү. Бул жерде именно ушул айырмачылыктарынын өзгөчөлүгүн айтып белгилеп кеттиңиз. Бул жерде организмдеги орган, анатомия түзүлүштөр, органдардын түзүлүштөрү, физиологиялык процесстер, морфологиялык структуралар, алардын кызматы, ультраструктуралык өзгөчөлүктөрүнө аябай жакшы токтолуп кеттиңиз. Бул деген өтө сонун болду. Анан бул жерде мына ушул организмдеги органдар системасынын, ткандар, клеткалар системасын өтө сонун, өтө жакшы. Андан сырткары мына организмдеги онтогенез процесстерин да белгилеп кеттиңиз. Бул деген сонун болду. Чындап аябай жакшы болду. Мага бүгүнкү сабагыңыз, мен сизге +10 деген бааны койгум келип жатат. Ушу жыйынтыктоо дагы аябай жакшы болду. Методдордун бүгүнкү практикалык сабактарда колдонгон методдоруңуз мага ушунчалык жакты. Сабак албетте өзүнүн максатына жетти. Мына бүгүнкү сабакта отурган биздин окутуучуларга дагы ушунчалык терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби ушунчалык сабактын кызык болгонунан биздин окутуучулар ушунчалык активдүү катышып берди да. Мен ойлойм, студенттер мына ушундай сабактын жүрүшүндө студенттер деген бул 80-90 мүнөттүк кантип өткөнүн деле билинбей кетет да. Өтө жакшы сабак өттүңүз. Эжеке, мен сизге мындан ары ар дайым ушул педагогика багытында эмгектенип атып, чыгармачылык менен иштей бериңиз. Биздин студенттерге жакшы билимдерди бере бериңиз. Биздин студенттер жакшы кадрлар чыгара бериңиз демекчимин. Мен
табигый гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын жетекчилиги, заведующий кафедра Венера Эркинбековна, ошондой эле биздин аксакал эжекелерибиз, агайларыбыздын баарына ишине ийгилик каалап кетем. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Сабак өзүнүн максатына жет. Рахмат агайчо. Рахмат. Өтө жакшы. Чоң рахмат. Андан кийинки анализди Санавар эжеке, Санавар Мирзатилаевна, сиз анализ берип койсоңуз. Венера Эркинбековна, кечирип коесуз. Венера Эркинбековна, мага жооп бере бересиздерби? Мен азыр кичине бир бухгалтерский бир нерсе бар экен, ошону бүтүрүп коюшум керек болуп атат. Өйдө чыгыпчы. Рұқсат берсеңіздер, пожалуйста. Рахмат. Санавар эжеке. Сүйлөй бериңиз, угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Кутбу бүгүнкү өткөн сабагы өтө маанилүү, өтө түшүнүктүү, эмне дейт, окуучу студенттерди өзүнө тартып ала турган, дикциясы менен, жүрүм туруу менен, суроо жооп иретинде иштөө менен бүтүн баардыгын өзүнө тарта турган тартып иштөөсү мага абдан жакты. Өзүнүн алып жүрүүсү, стиль, методу, дифференциалдык методдор менен сабак өттү. Ар бир нерсени өзүнө медициналык терминдер менен, медициналык сүйлөмдөр менен өзүнө тарта билди. Баардыгыбызды өзүнө тартты. Мага аябай сабагы жакты. Мындан дагы чыгармачылык ийгиликтер жаралсын. Кече жакшы көрө албадым эле мен. Бүгүн толугу менен көрдүм. Жакшы, рахмат. Мындан дагы күтпөө чыгармачылык ийгиликтер жаралсын. Көп нерсени сенден алса болот. Эң алдыңкы тажрыйбалуу педагог болушуңду каалаймын. Рахмат. Рахмат. Рахмат, Санавар эжеке. Андан кийинки анализ. Жусуп. Урматтуу эжеке агайлар, бүгүн эжекенин ачык сааты өзүнүн максатына жетти деп ишенем. Эжеке бүгүн сабагында жанакы риторика илиминде айтып коет го, адамдын мындай оратор адам эң негизи ошол угуп аткан адамдын психологиясын урдап алуу дейт. Менимче бүгүн баардыгыбыздын психологиябызды урдап эжеке өзүнүн максатына жетти деп айта алам. Себеби жана айтканымдай жанагы адамдын эң негизги максаты ошол бугуп аткан адамдардын психологиясын урдап алуу дейт, өзүнө тартып алуу дейт. Мен ойлойм бүгүн сиз ошол нерсени аткара алдыңыз. Себеби баардыгыбыз сиздин сабагыңызга берилип, талашып жооп берип аттык. Анан ошол менен биргеликте эле кыргыздын каада салттары, фразологизмдери, макал лакаптары, ошол санат оошко кандай тиешеси бар экенин дагы ошолор менен санат өзү биргеликте ошолорду дагы эстетип, бизге ошол жерде көп нерселерди айтып өттүңүз. Жада калса Манас эпосун дагы сөздөрдү аралаштырдыңыз. Ошол эле менен бирге өзүм тилчи болгону менен бирок баягы тексттеги көп билбеген нерселерди алдык. Ошол жерде медицина илими боюнча текст даярдап, ошол текстте студенттерге медицина тармагындагы маалымат берген менен биргеликте ошол эле санат оошду дагы өздөштүрүп, мындайча айтканда эки багытты бирдей көрсөтө алдыңыз деп эсептейм. Ийгилик. Анан эжекен ушул нерсени ачык айтып, эжекен ар бир сабагы менче ачык саат болсо керек. Кечээки тема бүгүн уже жаңы сабак. Эжекеге эртең саат келсе, эртең деле жаңы тема болот сөзсүз. Ошон үчүн мен ойлойм, эжеке ар дайым сабагы мененче ачык саатта өтөт. Ийгилик сизге эжеке ар дайым. Рахмат. Аябай сонун болду сабак мен үчүн. Рахмат. Рахмат, Жусуп. Андан кийинки анализ. Неме, Мадина Жамалдиновна, анализ берип койсоңуз сабакка.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Кутбай эжекенин сабагы абдан жакшы болду. Кечегиден дагы жакшы болду. Кечеги деле жакшы болду, аябай сонун болду. Бүгүнкү сабак мага эмнеси менен жакты? Биринчиден ушул макалдарды, пословицаларды кошупсуз, Кутбай эже. Ошол аябай жакты мага. Себеби мен көп эле пословицаларды биле бербейм да, кыргызчачы. Анан мен үчүн мен ушул көп пословицаларды билип алдым. Рахмат. Организационный момент очень хороший был. Сиздин өзүңүздү алып жүрүшүңүз, дикцияңыз, речь аябай жакшы. Өзүңүздү эркин алып жүрдүңүз. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы слайдтарыңыз аябай сонун, кооз жасалыптыр эжеке. Анан дагы жанагы медицинский теманы да кошупсуз. Аябай кызыктуу теманы кошупсуз. Ошол дагы жакшы болду. Өзү бул санаточ деген тема өзү сложная тема да. Бирок ошончо дагы сиз жанагындай жөнөкөй тил менен студенттерге жеткизгенге аракет кылыпсыз да. Доходчивым языком жеткизгенгечи. Ошонусу дагы аябай жакты. Затем активность. Эч качан баягы активностьти эме кылбадыңыз да. Целый урок был с активностью, то есть биз студент катары айтып атам да, аябай баягы кызыккан үчүн кызыктуу болду дагы. И жанагындай бүт студенттерди активный катышканга аракет кылдыңыз да. Ошонусу дагы аябай жакты. Мен сиздин сабагыңыздан дагы бир жолу үлгү алам. Эми Кутбай эже аркаңыздан ээрчип жүрөм, мени үйрөтүң деп. Рахмат эжеке. Абдан болду. Рахмат. Рахмат, жакшы. Гүлзада, сен анализ бергин. Ой, балам. Кутбай эжеке сабагыңыз аябай жогорку деңгээлде. Кечээки сабакта дагы жакшы болду. Кечээ деле аябай жакшы болгон сабагыңыз бирок. Кечээ дегенде санатошту кайталасак, бүгүн болсо санатош жөнүндө токтоштун сүзүлөрү, санатоштун ком мүчөлөрүнүн жалганышы. Мына ушулар жөнүндө аябай жакшы маалыматтарды алдым да. Мисалы, божомолдоо санатош, самалама санатош дегендер булар эстен чыгып кетти эле. Мына ушундай эле татаал санатош, жөнөкөй санатошторду жөнүндө алдым. Сабагыңыз аябай жакты, методикаңыз аябай жакшы деңгээлде экен, аябай тажрыйбалуу педагог экениңиз көрүнүп турат да. 5 аттын 5 башкасында көрүнүп турат да. Фразеологизмдерди кошпой, оштерде параллелизмдерди коштуңуз. Ошолор аябай. Рахмат эжеке, методикаңызга. Рахмат сага. Дагы Рахмат, Гүлзада. Гулина, келем сабак анализ бер. Эжеке, мен азыр ызычуудан түшүп алып берсем болобу? Мен мага чейин бирөөсү берип турсун, анан мен берейин. Могу жерде 28-51 канча деген ким? Клара. Саламатсыздарбы? Мен дагы ушу сабак Кутбай эжеке аябай жакшы сабак өтүп жатат. Ошон үчүн не только Кутбай эжеке вообще эле сабактарды калтырбай киришке, ачык сабактарга аракет кылып атам. Мен ойлойм, бизге окшогон үйрөнчүк мугалимдер сөзсүз түрдө көрүш керек, үйрөнүш керек. Ошо көп нерселерди үйрөнүп атабыз. Анан дагы эжекенин сабагы аябай кызыктуу да, мындай зерикпей кызыктуу кылып шаңдуу өтөт. Ошон үчүн калтырбай киришке аракет кылып атам. Аябай жакшы. Эжеке. Рахмат. Рахмат, Клара. Могу жерде бир участнигибиз калды. 5Е6Т деген ким? Шадыбек. Жусуп сен да. Бардыгы бер да. Шадыбек калдыбы, Шадыбек? Шадыбек агай чыгып кетиптир. Жок, Шадыбек агай. Чыгып кетти. Башка эч ким калбады. Гулина, эмне болдуң сен? Түштүңбү тыш жерге? Жок, майли айта берейин. Мен айтып турган сөздөрдүн баары айтылып бүттү окшойт, мен акыркы калдым. Мага сабак аябай жакты. Эң өзүмдүн дагы башка көрүп жүргөн сабактардын ичинен эң мыктысы деп айта алам. Эң сонун өттү окшойт. Баарыбыз көрүп турдук. Эң өкүнүчтүүсү, мен ишке байланыштуу жанагы көнүгүүлөргө жакшы катыша албай калдым. Эмес ызылдап мен дагы аябай эме кызып отурдум эле. Эжекенин
эң негизгиси мага диктация аябай жакты, жана видео урокторунан дагы көрүп жүрдүм эле өзүчө аябай сонун жанагындай журналисттерге окшоп сүйлөгөндүгүнөн сабагынын ар бир эмеси грамматикасынан лексикасынан аябай укуктуу болуп эме болуп турду. Эжекен сабак эң мыкты, эч кандай минус тарапты же эмени кемчилигин байкаган жокмун. Рахмат эжекен. Үйрөнө турган көп нерсе болду. Рахмат Кулина. Анда урматтуу кесиптештер, Кутбу Өзбековнун өткөн сабагын жыйынтыктап койсок, мен өзүм жеке пикиримди анализ берип койсом, сабак аябай мазмундуу, максаттуу болду, максатына жетти деп айта алам. Алгач уюштуруусу эң жогорку деңгээлде, жагымдуу маанай деп жанагы сиз билесизби деп бизге цифрлык маалыматтарды берди. Муну бизде тарыхчыларда да пайдаланат да, политическая 5 минутка деп ошо 3-4 минуттан ичинен ашырбай ошо мүнөттө биз тиги саясий хроникага арнайбыз да. Мына бул сиздерде дагы бар экен, мен ушуну байкадым. Анан жаныбарлардын мүнөзү деп адамдын ошол студенттердин психикасын, ой жүгүртүүсүн, мындайча айтканда мээ чабуулун ойготуп алды. Анан тапкычтык жана башкалар. Себеп жанагы ЧТО деген сабактын эң негизги өзөгү ошол жерде турат да. Мына ушуну жакшы жогорку деңгээлде уюштурду. Себеп баарыбыз эле ошол кайсы теманы өтөт экен деп ойлоно баштадык да. Мына ошол жерде биздин тиги ой жүгүртүүбүз аркылуу темага багыттап алды. Андан сырткары презентациясы мыкты, ТСО менен аябай мыкты жабдылган. Презентациясында мен кечээ дагы айттым эле, Кутбу Өзбековнун бул экинчи видео урогу болуп атат. Мындайча айтканда, ошол презентациянын өзгөчөлүгү не только тексттер, ал жердеги оформлениясы национальный декоратив менен колдонулуптур да. Ошол мени кубандырып атты, чындыгында ошол улуттук колоритти, менталитетти, декоративди берип аткандыгы. Анан ар бир пунктта ошол практиковать этип турду. Өтүлгөн суроону камтып, баягы активдүүлүгүн жогорулатып атты да балдардынчы. Андан сырткары ошол практиковать этип анан жыйынтык чыгарып атты. Булактык базасы өтө кеңири экенин байкадым мен Кутбечеден 2 күндөн бери. Ар бир литературага токтолуп, муну бизде тарыхчыларда булактык база деп коет. Мына ушул базаны пайдалана билгендүүлүгү, максаттуулугу бул мени таң калтырды. Анан өтө продуктивный сабак болду. Кайтарым байланыш болуп атты. Бул биз аркылуу, биз дагы жанагы кыргыз тилин өтүп анан кайра ошо унутуп койгон бүт программаны эстегенге аракет жасап атабыз. Баса белгилөөчү жагдай ошол студенттердин баштан аяк мээ чабуулу аркылуу мына ошол активдештирип турду да. Анан слайдда айттым, тексттер медицина менен байланышкан, кечээ медициналык текстти кошуп койсо жакшы болмок деген ошондой бизде сунуш болгон эле. Мына муну туура кабыл алып, бүгүн укмуштуудай сандар менен байланышкан тексттерди тиги эме кылыптыр, түзүптүр. Анан сабак өтө жандуу сабак болду. Дикциясы, речь аябай жакшы. Мен кечээ да айттым эле, өзүнүн кесибинин дыйканы Кутбеже деп. Мына ушуну далилдеп атасыз. Жогоруда кесиптештер айтып кетти. Ар бир сабагыңыз ачык сабак. Мына ошол негизи өзү бардыгыбыздын өткөн сабагыбыз, күндө сабагыбыз ачык сабак болуш керек да. Анан ачык сабак тезде даярданып отурбай эле мына ошол каалаган мезгилде жанагы аудиторияда жүргөндө взаимопосещение деп айтып атпадыкпы? Мына ошол демек методиканы кабыл алуу, үйрөнүү жана башка дегендей. Анан тапшырма бердиңиз, акырында бааладыңыз. Мына булардын бардыгы ошол сабактын структурасына жооп берген максаттуу сабак болду деп айта алам. Анан эми Кутбежеге менин деле мындай личный эч кандай претензиям жок. Себеби деген сабак аябай жакшы болду. Көп методиканы алдык. Мисалы мен деле эртең сабагымда мына ушул жакты алсам болот экен, ушул методиканы үйрөнсөм болот экен деп эсептеп аттым да. Негизи өтүлгөн сабак мыкты деңгээлде болду.
рахмат Кутбе эже. Эгерде мындай сабак өтсөк, анда биз чет өлкөнүн балдарына бат эле кыргыз тилди үйрөтөбүз. Мына ошон үчүн өткөн сабагыңызга чоң рахмат. Менин сабакка болгон анализим ушул. Айнура, сен катыштыңбы, анализ бересиңби? Микрофонуң жандырып ал. Жеке саламатсызбы жеке, мен азыр извиница салып кирип калдым. Анда сен катышпай калдың, Ооба, көрбөй калдым. Эме сүрөттөрүн эле көрүп калдым. Чөтө Анатолий менен биргеликте болгон окшойт эле. Кутбе жекесине кириш керек эле. Методикасы жалпы кесиптештерге жакшы ой пикир берген, анализдер үчүн. Анан жыйынтыктоочу сөздү Кутбе Өзбековнан өзүнө берсек, Рахмат чоң, сиздердин ушул айткан пикирлериңиздерге абдан ыраазымын. Ушунчалык баягы жакшы пикирлерди айттыңыздар. Сунуштарды дагы сөзсүз түрдө кабыл алам. Аларды дагы кийинки сабактарымда пайдаланганга аракет кылам. Анан кийин ушул бүгүнкү 2 күндөн бери ушул кайра өтө берип сабакты тажаттым окшойт деп, бүгүн аябай эртең менен жалат болуп аттым эле, эч ким кирбей койсо кантет эми деп. Анан рахмат ушунчалык сыйлап келип, ушул менин сабагыма келип ушундай анализ берип, өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды айтып бергениңиздерге мен өтө ыраазычылык билдирем. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайм. Сиздер менен ушинтип чогуу иштеп, ушул улуу эжекелердин, агайлардын ушундай эмесин, сындарын, ушулардын каалоо тилектерин угуш мен үчүн чоң бир сыймык болуп эсептелинет. Ушул эжекелердей, агайлардай болуп, мен дагы ушундай бакыйган, ушундай педагог болуп келечекте отургум келет, Кудай буйруса. Ушул бардыгыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Ушул колуман келишинче болгон билимимди арнап жасаганга аракет кылдым. Бүгүн дагы ушул анча мынча мындай убакыттан эме болуп калдым. Ошол жагын өзүмө кичине эме кылып, мындай бир бушпай калдык го деп ойлоп аттым. Анан могу техникалык эме экен, улам үзгүлтүккө учурап, өчүп калып, ушинтип адамды алакты кылып коет экен. Ушул жагы баягы берилип бир нерсени айтып баратып эле анан токтоп калып эле анан кайра эмне эме болуп, ушундай бир кичине онлайн сабактын ушундай кичине эме жагы бар экен. Бирок эгерде мен эме кылса, жүзмө жүз көрүшүп аудиторияда өтө турган болсо, мен анда башкачараак формада кылмакмын да. Мында ар бириңиздерди отургузмак эмесмин да, басып жүрүп эле өтмөксүздөр сабактан. Анан эми бул жерде андай болбой калды. Бирок ошентсе да сиздер абдан активдүү катышып, ар бир сөзүмө маани берип, анан кийин жооп берип, мен айтайын деп ошону баягы талашып атканыңыздар бул мени аябай кубандырды да. Демек мен сабагыма кызыгып атышыптыр деп өзүмчө сүйүнүп, дагы дем күч алып аттым да. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат сизге. Рахмат Кутбе Өзбековна. Ой, бул биз сизди өзүбүз суранып атып, экинчи жолу видео урок өтүп бериңиз деп араң көндүрдүк го. Анан кечеги сабактан дагы бүгүнкү сабак аябай мыкты. Ошон үчүн философияда айтып коет да, Рене Декарт айтат. Мисалы сууга түшсөң дейт, биринчи түшкөн суудагы ощущение башка дейт, экинчиси башка, үчүнчүсү тим более. Ошон үчүн бул жерде сиздин чыныгы педагог экениңизди көрүп атабыз. Кечеги сабакты кайталасаңыз, анда болбой калмак да. Анан бүгүн мына такыр башка таризде, башка методикада сабак өтсөңүз, сабак максатына жетти. Эгерде кечегин эле кайталап койсоңуз, мына мен даярданган элем бар депчи, анан сабак чындыгында кызыксыз болот. Мына бул дагы сиздин педагогикалык чеберчилигиңизди мактай турган жагыңыз. Ошон үчүн бул нерсени элдин баары айтып атат. Ар бир өткөн сабагыңыз сиздики ачык сабак деп атат, максаттуу, жандуу сабак. Эми бул нерсени бардыгыбыз өркүндөтүшүбүз керек да. Мына ошону сунуштайт эле. Мен дагы өзүм жакшы методикаларды кабыл алдым. Анан мындай жугумдуу болду сабак. Өтө эффективдүү, мазмундуу, максаттуу сабак болду, максатына жетти. Жакшы, Кутбе эжени эми ачык сабак дегенде эле суранып өткөрө берели. Себеп ар бир методикасын үйрөнө берет экенбиз. Ар биринде бирден стратегияны алып отурганда деле жана устаттан шакирт өтүптүр болуп кетет экен да, Кутбе эже. Албетте бул жакшы. Ошон үчүн баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, туткан орозоңуздар
кабыл болсун, келип аткан айтыңар маарек болсун, Кудай буйруп насип кылса, ушундай жандуу аудиторияда, жүз көрүшкөн аудиторияда сабак өткөнгө эч нерсе жетпейт экен да. Мына эми муну деле көрүп койдук, цифровизация деп. Бул мындан ары өнүгөт, бул техника, технология дегендер. Анан кыргыздар бекер айтпайт, мээрим көздө деп. Мына Кутбежи айтып атат, чоң аудиторияга кирип жүз көрүшүп өткөндө мен башкача уктат эле, мындан да жакшы сабак өтүп берет элем деп айтып атат да. Ошон үчүн баарыбыз аракет жасайлы. Бул жыл аяктап баратат, урматтуу коллегалар. Отчет